Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен кызыл бархыт тортунун рецепти менен бөлүшөмүн. Бул торту ар ким ар кандай кылып жасайт. Эгер сиздер да менин рецептим менен жасап көрсөңүздөр, сиздердин да тортторуңуз корштору жумшак, креми ооздо эрий турган аябай даамдуу торт болуп чыгат. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар. Менин каналыма жазыла элек болсоңуз, сөзсүз түрдө жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Эң биринчи бөлмө температурасындагы айранга жарты чай кашык соданы салып, жакшылап аралаштырабыз. Соданы салганда бизде айраныбыз көөрүп, реакция пайда болот. Кургак идишибизге 3 жумуртканы чагып алабыз. Эгерде сиздерде кичинерээк жумуртка болсо, анда 4 жумуртка кошсоңуздар да болот. Жумуртканын үстүнө кум шекерибизди салып, миксердин жардамы менен 2-3 минуттан аралыгында жакшылап миксерлеп алабыз. Биздин жумурткалуу массабыз агарып, экесе көтөрүлүш керек. Массабыздын үстүнө сода кошулган айраныбызды куюп, дагы бир жолу миксерлеп алабыз. Өсүмдүк майын коюп, дагы миксер менен аралаштырып алабыз. Эми кызыл боёгуч кошобуз. Менде бул жерде суюк түрү, эгерде сиздерде порошок түрү болсо, аны да кошсоңуздар болот. 1-1,5 кашык кошсок жеткиликтүү. Боёгучту кошкондон кийин суюк массабызды дагы толуктай миксер менен аралаштырып алабыз. Электен өткүзүлгөн унубуздун үстүнө разрыхлитель жана какаону электен өткүзүп кошуп алабыз. Кургак азыктарыбызды жакшылап аралаштырып алдым. Суюк массабыздын үстүнө кургак азыктарыбызды салып, биринчи кашыктын же ушундай лопатканын жардамы менен жакшылап аралаштырып алдым. Себеби бирден миксерлеп жиберсеңиздер, ун жан жагына чачылып, ыңгайсыздык жаратат. Унубузду аралаштырып алгандан кийин гана барып миксерлейбиз. Себеби ичинде калып кеткен калган ундардын бөлчөктөрү миксер менен толуктай аралашат. Биздин тортубуздун камыры даяр болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, өңү дагы аябай сонун, коюу каймак сымал камыр болуп чыкты. Тортубуздун камырын бышыруу үчүн мен ушундай пергамент кагазына 23 диаметрлик форма менен тегерек сызып алдым. Ушул тегерек сызыктын ичине камырдан куюп бышырабыз. 4 пергамент кагазын даярдап алдым. Өз каалоолоруңуз боюнча бардык камырды бир бисквит кылып бышырып алсаңыздар да болот. Ар бир пергамент кагазына 5-6 кашыктан камырыбыздан куюп алабыз. Кондитер күрөкчөнүн жардамы менен сызылган тегерекченин ичине камырыбызды жайып чыгабыз. Мен 23 диаметрлик формада сызып алдым. Биздин камырыбыз суюк болгондуктан азыр коршторубуз бышканда мындан да жайылат. Бардык камырларыбызды жайып даярдап алдык. Эми алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 10-12 минутта бышырып алабыз. Коршторубуздун чекелерин дагы бир формада баарын тегистеп кыркып чыгабыз. Ал эми чекесинен чыккан бөлүктөрүн бир идишке салып алып коебуз. Аны биз майдалап үстүн кооздогонго пайдаланабыз. Коршторубузду кесип даярдап алдык. Эми толуктай муздатып алабыз. Эми тортубуздун кремин даярдайбыз. Ал үчүн 33% муздак сливкинин үстүнө сахар пудрасын кошуп, миксердин жардамы менен бир аз миксерлеп алабыз.
Үстүнө творожный сырыбызды кошуп, миксердин жардамы менен коюланганча миксерлейбиз. Сливки жана творожный сырыбыз сөзсүз түрдө салкын болуусу шарт. Кеминде 8 саат холодильникке коюп алыңыздар. Тортубуздун креми даяр болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай коюу крем чыгат. Тортубузду жыйнап баштайбыз. Бисквитибиз жылып кетпеш үчүн астына бир аз крем жагып алабыз. Мен торту ушундай кольцонун ичинде жыйнайм. Бул торттун тегиз чыгышына жакшы жардам берет. Кремибизден салып, тегистеп жагып чыгабыз. Торттун кремин даярдаганда теңдеп 4 бөлүккө бөлүп алсаңыздар болот. Экинчи коржубузду салып, кремибизди жагып алабыз. Чекелерине жеткизип, тегистеп кашыктын жардамы менен жагып чыгабыз. Достор, менин каналымда Опипай тортунун оригинал рецеби бар. Азыр экрандын оң жак бөлүгүнө ссылкасын калтырып кетем. Эгерде сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар. Акыркы коржубузду коюп алгандан кийин тортубузду холодильникке 1 саатка коюп алабыз. Торту 1 саатка холодильникке коюп алдым. Эми торттун чекелерин бычактын жардамы менен бошотуп алып, формасын чечип алабыз. Калган кремди тортубуздун үстүнө жана жан жагына ушундай кондитердик күрөкчөнүн жардамы менен тегиздеп жагып чыгабыз. Ушундай шпательдин жардамы менен мен тортумду тегиздеп алдым. Эми тортубузду кооздойбуз. Ал үчүн корждун чекесинен калган кесиндилерин миксердин жардамы менен майдалап алдым. Майдалап алган күкүмдөрүбүздү тортубуздун чекесине кондитердик күрөкчөнүн жардамы менен жармаштырып чыгабыз. Эгерде сиздерге кол менен ыңгайлуу болсо, кол менен да күкүмдөрдү тегиздеп жармаштырып алсаңыздар болот. Торттун үстүн кооздоо өз фантазияларыңызга, өз каалоолоруңузга жараша. Мен бул жерде торттун ортосуна жеткизбей, дагы күкүмдөрдөн себелеп, тегеретип себелеп алдым. Торттун үстүн өз каалоолоруңузга жараша түрдүү жер жемиштер менен же таттуулар менен да кооздоп алыңыздар. Кызыл бархыт тортунун ушундай кып-кызыл болуп турганы табит ачарлыктай болуп көрүнөт. Биздин тортубуз даяр болоюн деп калды. Мен торттун үстүнө бир аз крем алып койгом. Ушундай насатканын жардамы менен гүл салып аламын. Даяр болгон тортубузду муздаткычка 4-5 саатка коюп алабыз. Ошондо тортубуздун креми корждоруна сиңип, тортубуз жумшак, аябай назик, ооздо эрий турган торт болот. Мен тортумду бир түнкү холодильникке коюп алдым. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, кызыл бархыт тортубуз даяр болду. Аябай табит ачарлыктай, жумшак, назик, креми ооздо эрий турган торттордун бири болду. Эми сиздерге ичин кесип көрсөтөйүн. Достор, сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Бул торттун даамы сизге 100% жагат деген ойдомун. Видеону акырына чейин көргөндөрүңүз үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тортторуңуз даамдуу болсун.
Кийинки видеодо көрүшкөнчө.